Ошол светке төлөгөн кагазыңызды бирди берсеңиз. Кыш келер менен электр энергияга болгон таңкыстык жаралып, карапайым калкка электр жарыгын сарамжалдуу, үнөмдүү пайдалануу зарылдыгы эскертилген. Ошол эле мезгилде электр жарыга ашыкча колдонулуп коюлган лимиттен ашып кеткендери бар. Бул жагдайды көзөмөлгө алуу үчүн Ош шаарында үйлөр текшерүүгө алына баштады. Үмүт кылып биз деле ошол предупреждениеге келип аткан, ошолорго карап анан кайсы комнатага кирип чыксак ошонун баарын өчүрүп үнөмдөй эле аттык эле. Анан эми газовый отоплениябыз бар эле, газга өткөрөбүз эми. Өзү светтен колдонгон бизге более выгодныйраак болчу. Эми анан үмүт кылып атам, ошол элдин баардыгы эле бизге окшоп атса керек, кыйналып атса керек. Ошентип кризистен чыгып кетсе өлкөбүз, ошон менен кайрадан бурдагыдай пайдаланып калабыз, үзгүлтүксүз деген үмүттөмүн. Болушунча баягы чүнгөн адамдар үнөмдөгөндөр үнөмдөп атат. Көмүр чүргөндөр көмүр жагып атат, отун жаккандар отун жагып атат. Электр энергия эмес, бу жерде жаратылыш газ да бар, жаратылыш газ менен да колдонушат основной. Эми колушубуздан келишинче бардык маалыматтарды так жана туура жеткиргенге аракет кылып атабыз. Электр кубатын үнөмдүү пайдалануу үчүн 1-ноябрдан тартып бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизилген. Анда электр кубатын көлөмдөн ашыкча колдонсо автоматтык түрдө өчүрүлөт. Бул жагдай катуу көзөмөлгө алынып жатканын билдиришти. Акылдуу электр эсептегичтер азыр мына 3 фазалуу абоненттерге, көп электр энергия иштеткен абоненттерге жана проблемный абоненттерге, үйүнө киргизбей койгон абоненттерге акылдуу электр эсептегичтерди койдук. Бул акылдуу электр эсептегичтердин эң өзгөчөлүгү дистанттык түрдө компьютерден биз бул жактан алган кубаттуулукту контролдоп турабыз. Эгерде берилген кубаттуулуктан ашса, биз бул жерден өчүргөнгө толук укугубуз бар. Ал арада президент Садыр Жапаров электр энергия тармагындагы абалдан чыгуу үчүн импортту 5 сомдон алууну токтоторун билдирди. Бүгүнкү күндө импорттун баасы 2 сомдун тегерегинде болуп жаткандыгын, 140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштаганын айтты. Ал бүгүнкү күндө кичи жана орто ГЭСтердин курулуп жаткандыгын, бул жагдайда 2024-2025 жылдарга барып энергетика системасын кризистен алып чыгарын белгилеген. Энергетика тармагындагы тартыштык бул бүгүнкү күндө чыга калган көйгөй эмес дешет эксперттер. Бул жагдай 30 жылдан бери топтолуп калганын белгилешти. Андагы коррупциялык схемалар, электр жабдууларынын жарактан чыгышы энергетика тармагын кыйроого алып келген дешет. Эми бийлик абалдан чыгуу үчүн көзөмөлгө алып, реалдуу кадамдарга барышы керектигин белгилешти. Эми мындайда энергетика тармагы көмүскөдөгү экономиканын элементтери айланган чоң тармактын бири да. Мен дайым айтып келем, бул жерден мамлекет түздөн түз башкарууга, түздөн түз бөлүштүрүүгө өтүш керек. Күнгө келип 140 миллиард деген бул аябай көп да. Бул ушул ишкананы банкротко алып келди дегенди биз түшүнсөк болот. Ошондуктан реалдуу кадамдарды азыр жасаш керек. Анан ошол баягы мен дагы бир жолу кайталап айтам, кичи жана орто ГЭСтерди курууну жолго коюш керек да. Тез аранын ичинде калкты, анын ичинде ошол тиешелүү мына тоолуу райондогу региондорду электр энергиясы менен камсыз кылууну токтотпош керек. Кыргызстандын дээрлик 40% электр энергиясы менен камсыздаган Токтогул ГЭСинде суунун көлөмү 12 миллиард куб метрден төмөндөгөнү айтылууда. Жылытуу сезонунда ГЭСтин үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу үчүн суунун деңгээли 16-17 миллиард куб метр болушу керек. Мындан улам Кыргызстан абалдан чыгуу үчүн кошуна мамлекеттерден электр энергиясын алып жатат. Түркмөнстандан коммерциялык негизде, Казакстан менен Өзбекстандан жайында Токтогул суу сактагычынан агызылган суунун эсебинен алат. Алмагүл Эркебайкызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.